Assalamu alaikum gençler. Liften tatayın деп чечтим киши. Москва шаарындабыз. 16 октябрь. Бүгүн кичине бир чыгарылышта такси блогер баладан интервью алайын деп чечтим. Ал бала уже келип эшикте турат. Чек-чей алып. Kia Optima Comfort Plus окшойт. Comfort Plus машинанын. Эшикте жаан жаап атат. Москвада погода өтө жаман. Күнүгө жаан жаап атат. Бисмиллахиррахманиррахим. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандайсыз, братан? Келик, жакшыбы? Жакшы өзүңүз. Сонун жакшыбы? Жакшы келип алдыңбы? Жакшы. Иштериң жакшыбы? Жакшы буюрса. Кандай? Бир кадр менен бүтүрөлү. Аштан. Тилек кандай иштер? Жакшы, братан. Иштеп атасың. Жакшы. Бул Kia Optima турбайбы, а? Kia Optima. Kia Optima. Comfort Plus'та иштейсиң да? Comfort Plus'та жылы 2019'da. 2019'да? Буюрса жылы чыгып калса керек Кыргызстанда. Бул эме деп кат, бизде Москвада Optima дейт, анан эмеде K5 дейт экен го, Кыргызстанда. Ошодо. Жылы 19. Кандай сменада иштейсиң? Күн иштейсиң, түн иштейсиң өзү айтсаң. Будний күндөрү өзү күндүз иштейм. Анан жанагы четверктен баштайм да, четверктен баштап түн иштейм. Выходной күндөрү башталат го. Түнү жакшы. Мен эң жакшы көргөн суроом бар да. Канчадан табасың? Айына айтайын же. Айына айтайын, э? Айына айтсаң, айына канча? Айына мисалы алдабайм. Как она есть айтайын, мен такситерди көп көрсө билет да. 150 миң тас саштайм да. Түнтүккө салып кетесиң да? Түнтүккө салып кетем. Ал жерде минус бензин, зарплат, жеп ичкениң, арзак берзак расходум, ошодон калганы 150 миң таза калат да. Машина ошондо өзүңдүкү болобу же? Машина өзүмдүкү эмес. Өзүмдүкү, бирок эме бук төлөйм да. Бук тутасың да? Жакшы. Хоть демек өзүндө калып машина. Өзүндө калат, Негизи таксиде иштеп негизи эле вообще өзүң жөнүндө биз кыскача айтып берчи, каяктан болосуң, качан келдиң Москвага, эмне болуп таксиге түшүп калдың? Ошону айтып берейин. Мен өзүм Жалал Абадтын кулуну болом. Жалал Абадтыктар. Салам да. Салам алейкум, братан. Жалал Абад кайдан? Жалал Абад Локен районунан болом. 94-жылкымын. Москвага биринчи келгенде 2012-жылы келгенбиз. 2012-жылы келип повар болуп иштеп жүргөм. Повар болуп иштеп жүрүп 17 кеттим окшойт кайра. 17 кеткен бойдон келбей жүрдүм да. Бишкекте жүрдүм. Бишкекте 5-6 жылдай жүрүп анан кайра былтыр келдим да бияка. 22 келдим кайра Москвага ошол. Повар болгондо сушист болдуңбу же? Мындай эле? Жок, ресторанда иштеген. Мындай горячий. Горячий цехте иштеген. Позиция горячий деп турган. Менин коллегам турбайт, мен да болуп иштейм. Коллегабыз. Мен 7 жыл иштегем да. Азыр ушундо канча? 5 жыл иштепсиң. 5 жыл. Жок, адан Бишкекте деле повар болуп турдум да иштеп. Бишкекте жүрдүң да? Почти 10 жылдай бар да, 10 жылдай стаж бар. Анан ошондо кандай болуп калды? Повардын жумушу жакшы экен же таксиде иштеген жакшы экен? Поварда иштесең, напряг болбойт таксидегидейчи. Нервиң кетип, кеч баягыдай болбойт да. Эми ал саатта повардачы. Таш бердим, убагым бүттү кетти. Таксиде анча иштесең, ошончо көп табасың да. Таксиде жүргөндө ар кандай адам көрөсүң, жакшысын да, жаманын да көрөсүң. Бирок таксиде, конечно, көп табасың да. Бирок кечке жолдо жүрөсүң. Жол азабы деген неме бар да, ошол рискованный да, бар. Повардын ишин билесиз, иштесеңиз. Мен ошол 2009 кирип, повар болуп кирип, ошондо мен саатына 68 сомдон алчумун. Саат билесиң? 68 сом.
ошондо мен айына 18 миң рубль алчумун бирок. Жок, жетчү да ошо 18 миң. Ал убакта эми чоң эле да курс. Курс чоң эле. Анан жанагы Тилек сенин YouTube каналың бар да. Мунун өзүнүн YouTube каналы бар. Курманбеков деген. Курманбаев деген YouTube каналы бар. Өтө сонун видеолор чыгарат, ырдап. I say that no more changes come once in life. Stop bugging me, 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 stop. Здравствуйте. Извини. Товарищ, интересная цель, да? Арисанер. Че, мальчика, нахуй не глядит. Билебет керечи. Эмесин ссылкасын коюп коем. Кирип видеолорун көрүп, подписка кылып кетсеңер болот да, ошонун сонунда мындай видеолор чыгып жакшы. Ошол YouTube каналды качан ачтың эле негизи? YouTube каналды ачканыма 7 ай болуп калды окшойт. Апрель айында ачкам да. Аны сага ким айтты ачты? Эч ким айтпады. Өзүң ачтың да? Мен мындай болгон, эми мында айтып кетейин. Айтып бер. Кантип видео тартып баштагандым, видео чыкты. Башында экономда иштеп жүргөм да. Ар кандай случайлар болуп атты да, жана атып кеткендер да болуп атты, акчасын бербей качыпчы. Ошондойлор болуп атты. Анан ни за что эле конфликт чыгарып аткандар болуп атты, машинедечи. Анан кой дедим, болбойт экен дедим, эме алдым, видео регистратор алдым. Машинеге койдум. Анан ал видео регистратор эртеден кечке эле тартып жүрөт да иштегендечи. Анан бүт ошондой случайларды тартып алып аттым да, чтобы мага эми доказательство болсун депчи. Бирдеме болсо Яндекске жөнөтөм, чтобы компенсация бере турган болупчу. Ошентип тартып жүрдүм, анан кийин өзүм кайра баягы телефондон ошо запистерди көрүп атып, анан баягындай конфликттүү случайларды кантип өзүм туттум дегенде, алар кандай эмелерди көргөздү. Анан ошону карап отуруп эле анан ойго келип кеттим. Блогерлерди көрүп жүрөм да YouTube'дан. Жүктөп жүргөндө. Менде деле ошолордукундай эле эмелер, ситуациялар болуп атат. Мен деле киргизбейм деп ачып деп. Канал ачтым, канал ачып бирок где-то бир 20 күндө эч нерсе жүктөбөй жүрдүм. Анан акыры жүктөдүм да, видеолорду жүктөп. Ошондой жаман ситуацияларды жүктөп эме кылып атсам эле, просмотрлар кетти, нормально кетти. Адамдар кошулуп башташты, анан кийин баштадым анан ошондой кызыгып, видео жүктөп эле турмай. Ошондо азыр канча подписчик болуп калды сен? Азыр буюрса 1250ден өтүп калды. Анда сен рекламаны ала алыпсың да? Реклама мындай болду да. Бир 500ге чейин реклама албадым, бирок түшүп атты. Реклама кылып бер деп, жок деп албадым. Мен качан 1000ден өткөндө алам деп өзүм сел коюп койдум эле да. Анан ага чейин ушу где-то 700дөй болгондо бир реклама алдым, кандай болот экенчи деп. Анан 5 роликке реклама алдым да, парктыкынча. Парктык чашкалар го? Ошол. Алып кылып бердим, анан кайра сразу токтотуп койдум да, дальше улантпайм депчи. Токтоттум, анан 1000ден өтмөйүнчө кылбайм деп бир эме сумма коем дедим, 1000ден өткөндөн кийин. Ошол суммадан ылдый да түшпөй, видео көтөрүлбөй дагы кылам деген эме бар эле да, цел бар. Эми азыр реклама алдым, 20 роликке эме бар, буюрса броң кылышкан. Ошол 20 ролик бүткүчө 20 роликке коюп берем парктын рекламаларын. Анан дальше көрөбүз да дагы. Секрет болбосо канчадан аласың ошо? Бир ролик канчадан татасың? Секрет булбай айта берейин эми. Айта берем, просто мындай адамдар да көрүп калса, может сага мындай ошол подключашкалар, мисалы паркка кошулуп келгиле деген рекламалар 3000ден да бир роликке. 3000 рубльдан. 3000 рубль. Жакшы экен да. 20 роликке броң кылган буюрса.
20 роликтти бүтүрсөм, анан дальше дагы улантабыз или башка бирдеме кылганда көрөбүз да. Ошондой. Жакшы экен. Пока ошондой. Негизи Тилек таксиге негизи качан чыктың эле өзү? Кыргызстандан келгенден кийин сразу эле таксиде баштадың да? Боор болуп эле кайрачы. Же кандай? Мен Кыргызстандан келип эле сразу таксиге чыкпадым. Эме болдум. Кыргызстандан келип доставкада иштеп жүрдүм. Тайкемин эмеси бар да, сушиси бар, рестораны бар. Ошонун доставкасын кылып жүрдүм да. Доставканы канча тапчың? Нормально? Аяктан, нормально. Бул жетчү да. Нормально тапчым. Ошодо иштеп жүрдүм, анан ден соолукка байланыштуу начарлап иштебей калдым ал жерде. Иштебей калып, мындайча айтканда, оор көтөрүш мүмкүн болбой калды да мага. Анан ошодон кийин таксиге чыктым сразу. До этого өзүндө таксиде опыт бар. Бишкекте деле жүргөм иштеп, Яндексте өзүм машина менен. Анан бияка келерден мурда машинаны да сатып, анан келгем да бияка Москвага. Семья бар да, семья келесиң да. Семья бар, балдарың бар. Бала чака жок, Бала чака жок. Ошол иштеп жүрүп, анан ошону ден соолуктун айынан анан таксиге чыккамда, оор көтөрбө дегенменчи врачтар. Анан ушу таксиде жүрүп 1 жыл болуп калды да, буюрса. 1 жыл болуп калды. Башында экономдо жүрдүм иштеп. Ошол жаңы видео тартып баштаганда. Анан азыр уже комфортто жүрөм. Машинаны алгандан бери. Комфорт плюста то есть. Негизи таксиде иштегенде уялбайсыңбы? Жок. Кээ бир кыргыздар бар экен, уялат экен айткандачы. Мен таксистмин деп айта албайт экен, уялат экен да. Неге уялат? Эчтен уялат? Бул деле профессияда, бул эң кыйын профессияда бул. Ошондой Таксисттин жумушунда любой нерсе болосуң да. Хоть пассажирың врач болсо, врач болосуң. Психолог боласың да? Психолог болсо, психолог болосуң, короче. Негизи бир Дыйкан болсо, дыйкан болосуң, короче. Бизнесмен болсо, бизнесмен болосуң да, ошого кошулчу. Ошондой да бул такси. негизи бир кызыктуу окуя болду эле таксиде. Таксиде кызыктуу окуя. Кандай кызыктуу окуя болду экен азыр, ойлонойм да. Эме болгон. Бир пассажир, кичине мас да. Ну, пилуста эле болду. Кызыктуу окуя. Бирде мындай болгон. Заказ келген, комфорт плюста иштеп жүргөндө эле жакында. Барсам кичине мас да, кичине масыраак киши. Анан барып отургузуп местасына алып бардым. Где-то 1 саатка жакындай жүрдүк. Барып оплата наличка болчу. Сколько с меня дет? 2500 дедим, 2,5 миң болгон да. Анан ал чөнтөгүнөн чыгарып эле 4 миң берип атпай, 1000 сомдуктарданчы. 4 миң берип. Анан айттым, мен товарищ, поездка 2500 дедим. 1000 возьмите обратно, мне 500 рублей не хватает на сдачу. Без сдачи будет у вас десем? Сколько не хватает? 500 рублей не хватает десем. Мен не жетпей да 500 рублей. Сдача берген. Ал айра эле чөнтөгүн чукуп 500 рубль чыгарып берип атпайбы мага. Теперь мы расчете дедичи. Общий 4,5 миң берип атат да. Анан айттым, подождите. Поездка была 2500, 2,5 миң болду поездка. Сен 4 миң берип атасың, но миңди ал 3 миң алып атабы, ошондо мага дагы 500 мен сага берсем, расчет болобуз. Просто менде сдача жок эле. Без сдачи болобу десем, ал не то түшүнүп алып, кайра 500 берип атат да. Анан ошентип түшүндүргөндөн кийин, бля, ты честный деп эле, кичине пьяный экен да. Ал ошентип сүйлөдү да. Бля, ты честный деп эле. Анан кайра баягы миңди берип, без сдачи от души деп 1,5 миң чай чыштап кеткен да. Сонун киши экен бирок я. Киши болгон, щедрый, нормально экен да. 2,5 миңге алып барган жерим 4 миң болгон да, жакшы болду. Негизи мындай таксиден иштеп атканда көп болот го, мындай бычак такап, анан коркутуп, ушундай болду элесиңизби? Эмеде жүргөндө болгон. Пистолет такап. Андай нерсе жок, пистолет такаган эмелер боло элек. Болгонбу? Качып кеткендер болуп атты бирок, эмеде экономдо жүргөндө болуп атты да. Ошолордун айынан анан видео регистратор койгом да. Ошентип жүрүп анан каналга чыктым. Блогер болуп кеткендим.
Кимде ким жакшы таксопарк издеп аткан болсо, KG таксопарктын сунуштамакчымын. Парктын проценти 1,5, по России подключение кылат, курьер, доставка, Яндекс такси. Если Куба такси промокод менен подключение болсоңор, вывод 3 айга чейин бесплатно болот. Так что келгиле, чогуу иштейли. Тилек негизи YouTube каналга жанагы биринчи видеолорун жүктөп атканда көргөн тааныштарың сени шылыңдашып, анан жана видео жүктөгөндөн кийин дагы хетерлер сени сөгөт го. Неге сөккөндөр барбы сенде? Ушундай сөгүп ар кайсын жазып, ар кайсын жаза берет го, мындай бир жаман сөздөрдүчү. Бар. Ошондо барбы сенде? Барында эле бар да. Тааныштарың, досторуң көрдү, туугандарың көрдү. Башын айтып берейин. Башында жүктөп баштаганда эме кылдым. Туугандарыма билдирбедим бирөөсүнө дагы. Вообще эч ким билген жок. Жакында эле билди, недавно эле билишти. YouTube'дан көрүп калышыптырбы же? Эми өзүм жөнөттүм акыры. Анан тааныштарыма билдирбедим, жөнөтпөдүм эч кимге, ссылканы дагы, видеону дагы. Эми биздин видеолорду ким основной таксиде жүргөндөр көрөт да. Ошон үчүн баягы биздин туугандар эми көрө бербейт да андай нерселерди. Жөнөтпөй аттым атайын. Анан берки досторум болсо билчү башында эле. Башында баштаганда эле билишкен. 50% колдосо, 50% жөн эле жүрбөйсүң көчүгүн кысып дегендей. Эмнеге антип отчот сен? Билбейм эми, чала блогер болбой жөн жүрбөйсүңбү дегендер. Чала болор. Башындачы. Болот да андайлар деле. Жөн эле жүрбөйсүң деп. Жарымы колдосо, жарымы колдобой дегендей, ошондой болду да. Анан берки негативчилер болсо, негатив жазышат, конечно. Барында эле болсо керек алар. Жазат. Ошондой сөздөргө мындай депрессия болбойсуң да? Депрессия болбой. Мен эме кылам? Сразу блокко салып таштайм андайларды. Неге дегенде уже жакын арада уже туугандарым да көрүп баштады да. Сөгүп жазгандар да болот да. Ошолор көрүп атсаңар, ошо сөгүнгөндөр силерге советим да. Мисалы бирөөнүн кылып аткан иши силерге жакпаса, көрбөй эле койгула да. Мисалы YouTube'дан көрүп сөгүнүп жазасыңар. Мат да, короче, мындайча айткандачы. Апаң, папаң, короче, андай деп сөгүнгөндөр. Көрбөй эле койсоңор болот да, ошончу. Көрбөй эле койсоңор болот. Ошо сөгүнгөн адамдар негизи жашоосуна таарынган адамдар да барчы. Жашоосуна таарынганбы билбейм, кандай адамдар алар. YouTube'да ошол сөгүнгөндөр негативдиктер именно силерге не показывать с этого канала ролики деген эме бар, тандай турганчы YouTube'да. Ошону басып койгула, если колуңардан келсечи. Ушундай силерге биздин видеолор барбайт вообще-чи. Көр деп эчим кыйнабайт да? Көр деп YouTube'да силерге жөнөтпөйт. Ошону өзүңөр да кыйнабай, анан биздин каналды да булгабай жөн эле жүрсөңөр болот да. Эң туура сүйлөдүң, сонун сүйлөдүң. Ошондо силерге үйрөтүп коет. Үйрөтпөй эле койчу деп дагы сөгүнгөн. Ошондой. Жана реклама ойчу кылып атып па? Негизи көп эле реклама түшүп атат да, негизи приложение бар да. Түшүп атат, ооба. Реклама түшүп атат. Анан ушул реклама берели деген кишилерге да айтып кетейинчи. Берели мага эмес, барыңар кыле чөт да, сизге чөт, башка балдарга да чөт да. Реклама берерден мурда туугандар кичине ойлонойлу да. Биз дагы баягы рекламщиктердин дагы эмесин ойлоп, өзүбүздүкүн дагы ойлоп ортодо бир сцена коебуз да. Ошол айткан сценаны көтөрсөңөр туугандар, анан кылдыргыла. Эми катты тийбесин сөз. Көтөрбөсөңөр макул деп эле койсоңор болот да. Неге дегенде биз эртеменден кечке видеоролик тартып жүрөбүз көчөдөчү. Анан анын көтөрүп үйгө келип өлдү дегенде 3 саат ремонт монтаж кылабыз. Уйкудан калып топой. Уйкудан калып. Анан кечке дагы көчөдө тарт. Эми сен ишиң да дейсиңер, конечно. Бирок ошондой жагы да бар да. Ушул даражага, даража деле өтө бийик эмес, 1000 подписчиктер чогултуш деле кыйын болду да. Ошондой кылыш үчүн өтө көп убакыт кетти да. Анан ошонун реклама берип атканда силерге биз бааны айтканда, туугандар жерге урбай, тууганчылык кылбайлыбы, кыргызчылык кылбайлыбы деген нерселер туугандар болбойт да бул.
деде сизге деле чөт да реклама. Туура мен пока реклама деп албай элем да. Албай атасыз да, албай чөт да. Келип атат так что эч просто албай элем да. Ошону айтайын деген. Ошол айтайын деген туугандар. Биздин бул закадрам деп коет го. Мунун артында өтө көп мээнет бар да. Ошондуктан туура түшүнүп, баа айтканда макул келсе макул деп, анан макул болбосо туугандар унчукпай эле арзаныраак жагын издеп көрөсүңөрдө, жаман көрбөй. Анан ушинтесиңер да силер деп андай сөздөрдү жазбай эле коюп алат туугандар. Сураныч. Мага деле жазып калсат. Жетештерчи. Анан мынча кылбайсыңбы? Мынча эле кылбайсыңбы депчи. Негизи билбейт да өзүң айтканда закадрам кандай мээнет бар, кандай бар. Бир видео эме YouTube'га киргизип аткан бир видеону монтаж кылыш үчүн эң эле аз 3 саатта, болбосо 4 саат, 5 саат убакыт кетет да монтаж кылыш. Ага чейин ушу тартышың керек. Ага чейин тартып жүрөсүң кечишке. Ал конечно биздин иш болгондон кийин биз ошого жараша баа айтканда жаман көрбөй, туура түшүнгүлө туугандар. Анан менден катты кеткен болсо кечирип коесуңар. Ошол мекендештер бүгүнкү кичине мини интервьюдан силерге жакты деп ойлойм. Кимге жакса кичине лайктан басып, подпискадан таштап коюңуздар. Ошол тилек сага чоң рахмат. Ушинтип интервью кылганга. Сага чоң ийгиликтер каалайм. Рахмат. YouTube каналың өсө берсин. Рахмат. Таксиде иштериң боло берсин дегендей. Ошол сөзүң барбы? Сөздөрүм бар. Не дейбиз, роликти көрүп аткандар баарыңарга ийгилик, ден соолукта болгула дайым. Тилектин каналында да подписаться кылып кеткиле. Рахмат. Аял өтө сонун канал, мындай ырдап бийлеп, мындай сонун чыгарат. Ошол баарыңарга ак жол, зеленый свет, салам барыңар. Балаңардын түгүнөн шамал өтө берсин де. Каналга катталып кеткиле тургандар лайктан басып. Сурооңор болсо жазсаңар болот. Давайте. Ийгилик бар.